Ак жолтой жолдору болсун. Өткөн жылдын ноябрь айында Алайдын Корул аймагында 2 чакырым жол сапаттуу курулуп, асфальт төшөлүп, колдонууга берилген. Аталган жол айыл түптөргөндөн бери каралбай, жаман абалда болгон. Аны оңдоп, асфальт төшөөнү айыл тургундары өздөрү демилгелеп, каражат чогулткан. Жергиликтүү элдин аракетине Алай айымдары коомдук бирикмеси көңүл буруп, 2 миллион сомдон ашууну колдоо көрсөтүшкөн. Алыста жүрсөк дагы өзүбүзчө жүрүп албастан бул жактан ушу өзүнүн айылыбыздын өнүгүп өсүшүнө, Алайдын өсүп өнүгүшүнө аз да болсо салымыбызды кошконго аракет кылып атабыз. Корул айылында жол, асфальт жол төшөлүп, ошого биздин айылдын кыздары жардам бердик. Кыз ушу 1 миллион берген кызыбыз болду. Ушу 200 миң, 100 миң, 300 миңден ушун кыздар беришти да. Кыз болсо дагы ошол башка жактын бүлөсү болсо дагы баягы төркүндүн төбөсү көрүнсө кыз сүйүнөт дегендей ушундай аябай айылыбыздын алдыга өсүп өнүгүшүнө ушу жолубуз балдардын ушул ылайда баспай асфальт жолду бассын деп ушул жардам бердик. Алай айымдары коомдук бирикмеси Алай районунун бийлиги менен кызматташа баштаганына 2 жылдан ашкан. Бул убакыт ичинде жалпы 5 миллион сомдон ашуун акчалай колдоо көрсөтүшкөн. Каражат райондун өркүндөп өсүүсүнө, социалдык объектилерди курууга, эскисин оңдоп түзөөгө жумшалган. Мамлекеттик карап олтурбай, эл камын ойлоп, өз аймагынын артыраптуу өнүгүүсүнө салым кошкон патриот айымдарга жергиликтүү бийлик да ыраазы. Эң бизде райондо район борборунда номер 4-Кадырман Абдыразоğlu атындагы мектеп-интернаты бар. Ошол жерге 400 миң сом акчалай каражатын берип, 2 ажатканасын заманбап имараттын ичине курдуруп берди. Андан тышкары балдар бакчаларга жардам берип атат. Биздин былтыркы этникалык Талдус айыл өкмөтүндөгү этникалык кыргыздар келген, кичи Улуу Памирден келген. Аларга 1 миллиондой жардам беришти. Былтыркы жылы энелер күнүндө аябай жакшы жардам берип, биздин Акбата Грант ресторанында биягы 600 аялды сыйлап, ошол жерде жакшы подаркалардын белектерин берип. Бүгүнкү күндө Алайда кандай гана маанилүү иш-чара болбосун, Алай айымдарысыз өтпөйт. Ишкер айымдардын элге жасаган ак эмгеги баркталып, коомдук бирикменин мүчөсү Бурмакан Жусуева Алай районунун ардактуу атуулуу наамы менен сыйланды. Алайдан чыккан патриот ишкер айымдардын бирикмесинде жалпы 50 айым бар. Коомдук бирикменин негизги максаты элге жардам берип, кайрымдуулук иштерди жасоо. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга азыр аябай көп мындай оору башка мамлекеттерге барып алмаштык, аларга да жардам берип атабыз. Кайрылгандар аябай көп, чындыгында аябай көп кайрылышат. Чынында ар бирине жооп берип, ошо аракет кылып атабыз, мүмкүн болушунча эле жардам берип. Ошол Баткенге дагы 1 эмес 2 рет Баткенге чоң Алайга кыздар жүгүрүп жүрүп эме кылдык, отправка кылып жиберип аттык. Ошол ишкер айымдар Алай районунун экономикалык жактан өнүгүүсүнө мындан ары да колдоо көрсөтөрүнө даяр экенин айтышты. Алардын башкы максаты Алайды өнүккөн аймакка айлантуу жана өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуу. Мырзажигит Оматкерим уулу, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.